Салам достор, жаңы проект старталды. iRobot деп аталат. Бул жерде количественная оценка деген болот. Ошол аркылуу иштейбиз. Депозит менен иштейбиз. Депозитке жараша бул жакта прибылыбызды алабыз. Депозит перезарядка деген жерден USDT-20 деген басып туруп, ушул жерден скопировать этип пополнение жасап алабыз. 1-3 минуттан ичинде акча келип түшөт. Акча келип түшкөндөн кийин количественная оценка деген жерди басабыз. Так, бул жерди басып, бул жерден биз мына биткоин деп турат, ушул жердин үстүнөн кликать этип басабыз. Бир аз күтө турабыз баскандан кийин. Так, 2,5 прибыль чыгарып берди. Минимум бул жерде тариф $14 башталат. Депозит мындайча айтканда $14 107 чейин депозитке 18-28% берет. 108ден 407 чейин 18-58% берет. Ушинтип кете берет да. Проценттер депозитке жараша берилет. Анан бул жерден акчабызды снимать этебиз. Так, азыр бул жак что-то кирбей атат. Бир сыйра обновить этейин. Басылбай калды менде эч нерсе. Эми басылды. Бул жерден прибылыбызды дароо чыгарып кетсек болот. Прибыль чыгарыш үчүн $2 бул жагында жазабыз. Адрес вывод деген жерге Binance'дан адрес алып келсек болот. Так, азыр Binance'дан адрес алабыз. USDT адресибизди, Tron адресибизди алабыз. Так, алгандан кийин бул жерге коебуз. Андан кийин пароль жазабыз. Бул жерге регистрация учурундагы түзгөн паролду эле жазабыз. Акча выводко коюлду. Эми бир аз күтө турабыз акча түшкөчө. Пригласить друзей деген жерден реферальный ссылкабызды алсак болот. Реферальный программа аркылуу дагы кошумча компания сиздерге төлөп берет. Скачать приложение деген жерден приложенияны скачать этип алсак болот. Бул наушник турган жерден официальный каналына тиркелсек болот. Жана ошондой эле служба поддержка менен онлайн түзмө-түз байланышсаңыздар болот. Суроолор болсо. Так, азыр мына ушундай болду жалпысынан алганда. Эми акча түшкөн түшпөгөнүн текшерели. Команда үчүн биринчи линия 11, экинчи линия 3 жана үчүнчү линия үчүн 2% компания төлөп берет экен. Так, биздин акча келип түшө элек. Мынакей уже келип түштү. $2,5. Бирок риск бар, гарантия жок. Акча салган сайттардын баардыгында риск болоорун унутпаңыздар.